Улуу жибек жолунун боюндагы маданий мурастарды сактоо жана жаңыртуу. Астанада Борбор Азиядагы жибек жолу мурас коридорлору Европалык маданий мурас жылынын эл аралык аспектилери аттуу аймактык долбоорунун жыйынтыгы чыгарылды. Белгилей кетсек, бул Европа биримдигинин жана ЮНЕСКОнун Алматыдагы аймактык кеңсеси тарабынан байыркы соода керебиненин аймагына саякатчылардын агымын көбөйтүү максатында көтөрүлгөн масштабтуу демилге. Ал үчүн туристтик гидтер менен реставраторлор, археологдор жана кол өнөрчүлөр үчүн атайын окуулар өткөрүлдү. Долбоордун максаты эски соода жолунун боюндагы мамлекеттердин маданиятын жана тарыхын таанытуу, алардын кооз жаратылышын ачуу, байыркы эстеликтерди модернизациялоо жана калыбына келтирүү. В случае Казахстана и Кыргызстана это археологические городища. Казакстан менен Кыргызстанда көптөгөн байыркы шаарлар бар. Мисалы Казакстанда Колан, ал эми Кыргызстанда Кызыл Дарья деген эски конуштар бар. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялуу округунда жайгашкан улуттук жаратылыш бар. Өзбекстандагы Багбанлы мечитинде айтууга болот. Ал Хива айбагындагы байыркы курулуш имараты. Мындай тарыхый жерлерди, эстеликтерди жаңылоо керек. Ал жерлерде учурда туристтерге ылайыктуу инфраструктураны түзүү иштери жүрүп жатат. Анткени дал ушул байыркы объекттер улуу жибек жолунун тарыхын ачып берет. Аларды сактап калуу керек. Пути в нашем регионе. Евробиримдиктин Казакстандагы элчисинин айтымында мындай биргелешкен иштер аймактагы башка багыттар боюнча да жүргүзүлүүдө. Аларды ишке ашыруу эски континент биримдигин аймак өлкөлөрү менен көп тараптуу мамилелерди чыңдоого умтулуусун көрсөтөт. Мы говорим о миллионах евро, Кеп инвестиция салынган миллиондогон евролор жөнүндө болуп жатат. Көптөгөн биргелешкен долбоорлор бар. Бул катарда биз Транскаспий транспорттоо коридорун өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор, аба транспорту, чакан жана орто бизнести илгерилетүү сыяктуу тыгыз байланышкан демилгелерди ишке ашырып жатабыз. Алардын баары бизнести өнүктүрүүнү, жакшы мамиле түзүүнү максат кылышат. Мындан тышкары Европа биримдиги менен Борбордук Азиянын ортосундагы маданий алмашуу жагы да бар. Ошондой эле жибек жолунун 60 тарыхый музей экспонаттарынын уникалдуу көргөзмөсү ачылды. Бул мурастарды Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын улуттук музейлери сунуштады.